СССРдин эл артисти Иосиф Кобзон узакка созулган оорудан улам 80 жаш курагында бүгүн 30-августта дүйнө салды. Ал 1937-жылы 11-сентябрда Украинанын Донецк облусуна караштуу Часов Яр шаарында төрөлгөн. 1959-1962 жылдары бүткүл союздук радио түйүнүндө эмгектенген. Андан кийин мамлекеттик концерттик уюмда ырчы болуп иштеген. Иосиф Кобзонго бүткүл союздук атактуулукту «А у нас во дворе» деген ыры алып келген. Дал ушул жылы орусиялык эстрада артисттеринин сынагынан Польшадагы эл аралык сынактын лауреаты болгон. Кобзон 2005 жылдан бери рак илдетинен жабыркап келген. Ушул жылдын 18-июнунда анын ден соолугу начарлап онкологиялык борборго кайрылган. Бир айдан ашуун убакыттан бери химиялык терапия жолу менен дарыланып жаткан. Иосиф Кобзон Совет элине День Победы, Смуглянка, Эхо любви, Надежда жана башка көптөгөн чыгармалары менен таанылган. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь